Ар бир адам кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Башында жалаң гана кыял катары эсептелген кесип тандоо чоңойгон сайын чындыкка жакын негиздерге таянат. Башкача айтканда, түрдүү кесиптер жөнүндө көз карашы кеңейип, окуп үйрөнүп, кеңири маалыматка ээ болот. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул кесип жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Тагыраагы жашообуздан чыгып калган жана алдыңкы убакта жоголуучу кесиптер тууралуу. Сиздер менен Кызык инфо рубрикасы жана Айсулуу Сүйүнбек кызы. Салам достор. Кесип өмүрүбүздүн 3/1 өткөргөн ишибиз. Кесипти ар бир адам өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна карап тандайт жана аркалайт. Алгачкы сөз кезинде пайдаланып учурда керектен чыгып калган кесиптер тууралуу болсун. Керектен чыккан кесип ээлери. Телефонист. 19-кылымдын аягында акча төлөөчү телефон линиялары пайда болгон. Ал жумушка жалаң аялдар алынып, эки телефонду коммутатор аркылуу байланыштырышкан. Бул кесип ээлери 1980-жылдары автоматтык телефон станцияларынын пайда болушу менен жумуштан жоготушкан. Ойготкуч. Бул кесип Англия, Ирландия өлкөлөрүндө бир топ убакыт өкүм сүргөн. Ойготкучтар эрте менен узун таяк менен үйдүн терезелерин ургулап, жашоочуларды жумушка чакырган. Ойготкучтун ордун азыркы коңгуроосу бар сааттар жана телефондор ээлеп алган. Фонар жагуучу. Көпчүлүк өлкөлөрдө фонар жагуучулар шаар көчөлөрүндө жаркыраган фонарларды ширенке менен күйгүзүшүп, жарыктандырышчу экен. Мисалы, Нью-Йоркто бир адам 300 фонар күйгүзүү үчүн 1 саат убактысын кетирген. Фонар жагуучулар электр энергиясы менен иштеген фонар пайда болгондон кийин жок болгон. Почтачы. Адамдар акырындык менен кат алышуудан интернет аркылуу байланышка өтүп, учурда элдин көбү электрондук почта аркылуу кабарлашып калышты. Ошондуктан бул кесипке зарылчылык калган эмес. Суу ташуучу. Мурда шаарда суу алуу кыйын болгон. Борбордук райондордо дарыялардагы жана көлмөлөрдөгү суу көбүнчө ичүүгө болбой тургандыктан, шаардыктар таза сууну суу ташуучу тарабынан алып келүүгө аргасыз болушкан. Үйгө суу алып кирүүчү түтүктөрдүн пайда болушу суу ташуучу кесипти жок болушуна себепчи. Ал эми алдыдагы 10 жылда ордун жоготчу кесиптер тууралуу кеп кылсак, кассир. Өнүккөн өлкөлөрдө соода түйүндөрүндө адам кассирлердин ордуна робот кассирлер пайда болгон. Мисалы, мындай дүкөн Англияда биринчи жолу 2009-жылы ордун алып, азыр ар бир 5-чи дүкөн электрондук касса менен иштейт. Конвейер. Конвейер болуп иштегендердин ордун техниканын өнүгүшү менен машинкалар басат. Машинкалардын бузулуп калганын эсепке албаганда ишине так жана эффективдүү десек болот. Турагент. Турагенттин кесиби акырындык менен, бирок сөзсүз түрдө актуалдыгын жоготуп баратат. Эми саякатты өз алдынча пландаштыруу ушунчалык оңой болгондуктан, адамдар туристтик агенттерге азыраак кайрылышат. Бирок өз алдынча саякаттоону уюштургусу келбеген адамдар дале болсо турагенттерге муктаж. Кара жумушчу. Дүйнөлүк божомолдордо майда чарбалар биригип, чоң чарбалар пайда болот. Анан ал жерге азыркыдай көп жумушчунун кереги жок болуп, бардык жумушту техника аткарып калат. Ошондуктан өнөр жай жана ири заводдогу кара жумушчуларга суроо талап төмөндөшү мүмкүн. Китепканачы жана архивчи. Азыркы учурда акырындык менен китептер электрондоштурулуп, онлайн китеп чөйрөсү кеңейүүдө. Кагаздагы маалыматтарды санарипке өткөрүү процесси кызуу жүрүп жатат. Атүгүл тааныш китепканалардын окурмандары да онлайн каталогга жана китептерди чыгаруунун автоматташтырылган системасына туш боло баштады. Демек, кызматкерлердин көп сандагы муктаждыгы жоюлат. Бул менен бирге архивчилерге болгон муктаждык да убакыттын өтүшү менен азаят. Архивдин бир бөлүгү санариптештирилген түрдө сакталып, жасалма интеллект кагаз жана санарип архивтерди башкара алат.
Бухгалтер. Бухгалтердин функциялары жакынкы келечекте балансты тең салмактай турган онлайн бухгалтердик программалар аркылуу кыскартылат. Отчетторду жана декларацияларды даярдоого жардам берген онлайн кызматтары алдыда популярдуу болот. Бирок финансылык көзөмөл, аудит жана аналитика менен бир эле убакта алектене турган жогорку квалификациялуу бухгалтерлерге суроо талап жоголбойт. Баштапкы система менен иштөөгө келсек, программисттер аны автоматташтыруу боюнча азыртадан эле катуу иштеп жатышат. Мындай программаларды колдонуп, айрым банктарда бухгалтер кызматкерлеринин саны 20 эсеге кыскартышкан. Мисалы, М-банк, Сбербанк сыяктуу онлайн банкингтер. Нотариус. Нотариустун милдеттерине колдун аныктыгын, документтин көчүрмөсүн же анын чет тилине котормосунун ишенимдүүлүгүн күбөлөндүрүү кирет. Азыр көпчүлүк транзакциялар жана операциялар адамдын инсандыгын жана анын кол тамгасын аныктоонун өз механизмине ээ онлайн кызматтары аркылуу ишке ашырылат. Нотариустун колу жана мөөрү басылган кагаз документтерге муктаждык кескин азайды. Жакынкы келечекте нотариустун функциялары керээрди күбөлөндүрүүгө кыскартылат. Диспетчер жана логист. Көбөйүп бараткан транспорт жана жүк агымын жүргөнчүлөрдү ташуу адам үчүн барган сайын кыйын болуп баратат. Ал эми жеткирүү ылдамдыгына талаптар тынымсыз өсүп жатат. Адамга маалыматтык технологиялар жардамга келди. Акылдуу программалар алынган маалыматты тез талдап, эң жакшы логистикалык чечимдерди таба алышат. Автоматташтырылган башкаруу системалары жүктөрдү ташууну көзөмөлдөөгө жана зарыл болгон учурда маршрутту өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Жакынкы келечекте адамдын катышуусу өзгөчө кырдаалдарда жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алууда гана керек болот. Ал эми катардагы диспетчерлер менен логисттердин саны абдан кыскартылат. Котормочу. Жасалма интеллект чет тилден эни тилине адабий котормонун ордун толуктай алары күмөн. Техникалык котормолорго, ооз-2 китептерге келсек, көптөгөн заманбап котормо программалары муну жакшы аткарат. Бул сиздин эни тилиңизден фразаны башка каалаган тилде сүйлөө тилине которгон смартфон колдонмолорун камтыйт. Биринчи автоматтык котормочулар көптөн так эместиктерге жол берген. Бирок семантикалык котормо технологиялары бул багытта алга жылып, өз ишин жакшы аткарып жатат. Буга биз дүйнө жүзү боюнча кеңири жайылган англис тилин үйрөнүүнү кошсок болот. Анын жардамы менен көптөгөн адамдар эч кандай котормочу жок эле көптөн бери бири-бири менен баарлашып келишет. Менин жаш досторум жана алдыдагы кесип тандоочулар. Чечим чыгаруудан мурун дал ушул алдыда жоголуучу кесиптерге маани бериңиз. Кесиптер тууралуу көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Ал эми экинчи бөлүктө сизге пайдалуу жана мындан ары жоголуу коркунучуна учурабай, ар дайым актуалдуу болгон кесиптердин катарын сизге сунуштайбыз. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы болду. Кайрадан көрүшкөнчө.